Oynayayım desem men eşikке appam sözgö gömmödü. Kıylasam da takır göңүлү belbödü. Жакында атайын 4 жаштагы балдар үчүн бир нече тилге которулуп түзүлгөн электрондук китеп даяр болду. Китеп Кыргыз Билим берүү академиясынын илимий кызматкери Сулайман Рыспаев менен илим изилдөөчү Айдай Бекбоева тарабынан бөбөктөрдүн жаш курагына ылайыкталып түзүлгөн. Кыргызстандын мектептеринде кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде мектептерде окулат да мектептер. Анан ошол 4 тилде китеп жазалы деп даярданып, кыргызча, орусча, англисче, тажикче, анан деп 4 тилдеги сөздүктү сүрөттүүтөрү менен, машыктыруучу үлгүлөрү менен, анан алфавиттик тартипте дагы кылып ошондой нерсе жасаганбыз. Эми бакчадан баштап ар бир курагына ылайык китеп жазалы деп макулдашып, анан кийин 4 жашар балдарга деп макулдаштык. Бул электрондук китепти биз 4 жыл мурун эле баштаганбыз. Албетте Сулайман Газыбаевич Рыспаевдин эмгеги зор. Агай ар дайым баягы бул китепке багыт берип, кандай кылсак болот, баягы методикалык жактарын айтып, өз кеңешин берип турду. Авторлордун айтуусунда китеп адегенде кыргыз тилинде түзүлгөнү менен көп улуттук калкыбызды эске алып, бакча балдарынын программасына ылайыкталган электрондук китеп бир нече тилге которулган. Максат орус тилдүү бакчадагы балдарды мамлекеттик тил менен бирге көп тилдүүлүккө, көп маданияттуулукка үйрөтүү. Кыргыз өзү көп тилдүү, көп маданияттуу болуш керек болуп калды. Заманга биз ошол өзүбүздүн пейилибиз менен, өзүбүздүн наркыбыз менен, салтыбыз менен, өзүбүздүн баягы патриоттук духубуз менен киришибиз керек. Ошондо дагы өзүбүздүн балдарыбызды ошондой нерсеге тарбиялап алып, анан кийин могу глобалдык дүйнөгө киришибиз керек. Болбосо биз глобалдык дүйнөдө жоголуп кетебиз. Бүгүнкү күндө мектеп жашына чейинки балдарга ылайык китептер өтө аз. Андыктан илимпоздордун демилгеси менен бөбөктөргө арналган бул китеп заман талабына ылайык өз учурунда даярдалган десек болот. Ыры бар, жомогу бар, сүрөтү бар, табышмактары бар, макалдары бар. Демек бул жерде тил үйрөтүү менен маданиятты кошо билсе деп атабыз да. Китепти бир канча чет тилдерине которууда эне тилибизди үйрөтүүгө жаңы үйрөнгөн педагогдор акысыз которушкан. Алардын бири Саатка Наркулова кыргыз тилинен түрк тилине которгон. Бул Кыргызстанда жашаган түрк туугандардын балдары кыргызча үйрөнүш үчүн, анан Түркиядагы кыргыздардын балдары кыргызча унутпаш үчүн. Учурда мамлекеттик тилди балдарга үйрөтүү таназырга алынбагандыгы Кыргызстанда иштеген чет өлкөнүн жарандарында таң калтырат. Benim 3 yaşta kızım var da, anda Sadık'ta okuyup anda bu Kırgızistan'da köbünce Sadık'terde Orusça sabakları beriletti. Anda nege Kırgızca birinciden alar öğrenbeyt dep oylandım. Балдарды көп тилдүүлүккө үйрөтүүдө жогоруда аталган электрондук китептин ролу чоң болмокчу. Эми даяр болгон китепти басып чыгаруу маселеси турат. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, билим жаңылыктарына.